Ассалам алейкум, урматтуу айымдар жана мырзалар, бардыгыңыздарга Алланын тынчтыгы жана саламы болсун. Өтө ырайымдуу жана мээримдүү жараткан Алланын аты менен баштайбыз. Тааныштыруу кызматын кылып келүүдөбүз. Инстаграмдан, Ютубтан каналыбыздын атын өзгөрткөнбүз. Loveway KG дейт. Мунун кыргызча мааниси сүйүү жолу Кыргызстанда. Же болбосо ушунун тескерисинче Кыргызстандагы сүйүү жолу деп дагы которсоңуздар болот. Ушул каналга подписация кылыңыздар, лайктан басыңыздар. Канчалык лайк көп болсо, комментарий көп болсо, ошончолук Инстаграм ичинде ушул видеобуз жайыла берет. Бардыгыңыздарга эскертүү албетте момундарга пайда берет. Куранда да келет, башка жерде. Насаат алуучулар үчүн дейт да. Ар бирибиз бактылуу болгубуз келет, үй бүлө кургубуз келет. Ол Аллахтын бизге көргөзүп берген мыйзам тартуу менен болсо гана биз пайда алабыз да. 90%, 100% алабыз. Ошон үчүн толугу менен динге кириш керек да, туугандар, толук. Анан бирок аз-аздан кичинеден башташ керек да. Динди карманууну, үй бүлө курууда, таанышууда, ушу динди, Алланы эске алыш керек. Анан сүйүү деп эле биротолуу бири-бириңиздерди жакшы көрүп эле, анан Алла Таала унутулуп калбасын. Анткени Алла Таала ушунчалык баарыбыздан кызганчак да, кызганчак. Эгерде Алладан дагы башка бир нерселерди жакшы көрүп, сүйүп, ошону эстеп, зикир кыла берсек, Аллах Таала аны бизден кайтарып коет да, өзүн эстетиш үчүн, өзүн таанытыш үчүн. Ошондуктан дайыма Алланы эстөө менен, зикир менен жүрөлү. Күн сайын зикир кылган сайын, зикир деген Алланы эстөө, эң жакшы аттар менен эстегиле дейт да. Мисалы үчүн ла илаха иллаллах деген сөз эң жакшы зикир. Ушуну 100 жолу айтып коелу эртең менен. 200 жолу айтып коелу. Кечинде күн батарга жакын дигер намаздан кийин дагы бир 200 айтып коелу. 100 жок дегенде 100төн айтып коелу да, туугандар. Бул бактылуулукка бөлөйт. Биздин жүрөгүбүздү ачат. Күнөөгө болгон жийиркеништи пайда болот. Биз күнөөгө барбай калабыз. Жүрөгүбүз тазарат. Жаман сөз сүйлөбөй калабыз. Жаман ой келбей калат. Шайтан бизди азгырбай калат, иншалла. Ушуну жазайлы, туугандар. Анан өтө бир эскерте турган нерсе, эске ала турган нерсе бул үй бүлө курууда ажырашып кеткен айымдар, мырзалар болуп атат, көбүнчөсү таанышабыз дегендерчи. Жаштар болсо негедир жок болуп атат. Эми ажырашып кеткен айымдар, мырзалар, урматтуу айымдар, сиздерге өтө кайрылуу. Сиздер жолдошуңуздардан жок дегенде бир жолку сөз алышыңыз керек да. Мен сиз менен ажырашам. Же болбосо талак деген сөздү бир жолу айтыш керек болот да. Эгер сиз менен чындап жашабаса, сиз аны жаман көрсөңүз, келечекте бирге болууну көрө албасаңыз, анда жашабай турган баягы сөз болсо, ниетиңиз болсо, анда бир жолку талак алыш керек. 3 эмес, бир жолу. Дароо 3 дебейсең, балким 3 айга чейин кайра балким ойлоносуз да, кайра жарашсак болмок, бекер кылыптырмын деп бир өкүнүч болсо, ошол өкүнүчтөн сактайт. Кайра барып сиз аны менен жарашууга мүмкүн да. Эгер бир жолу талак алсаңыз, мырзалар, силер берсеңер бир талак. Анан бир жолу талак бергенден кийин кайра мындай жарашканга мүмкүнчүлүк берилет да, Алла Таала берет. 3 жолу талак бергенде ошондо Алланын аршы титрейт экен да. Аллага жакпайт 3 жолу, 3 талак. Бул сүннөт талак бир жолу да, бир жолу жетиштүү. Ошону менен эле сиз 3 ай 10 күндөн кийин айымдар турмушка чыга аласыз да. Анан өтө урушуп кетесиздер, блокко коюп коесуздар, ошо күйөөңүздөрдүчү. Анан кайра ошо барып талак сурагандан дагы иренжийсиздер, тажайсыздар. Көргүңүз келбейт да, анткени сизди аябай капа кылып койгон, сиз адашып тийип алгансыз, турмушка чыгып алгансыз. Мына ошондой учурда ошол бир жолу талак алыш керек, сөзсүз түрдөчү. Бир жолку талак алыш керек. Жаман көрсөңүз дагы сиз бактыңыз үчүн күрөшүп, бул мен үчүн керек деп жаныңызга бир иниңизди алып алыңыз, байкеңизди алып алыңыз, же бир таекеңизди алып алыңыз, же тууганыңызды, же ата-энеңиздин бирөөсүн алып алыңыз. Барып мынан талак алышыңыз керек. Барганга да болбосо, анда телефондон деле талак алууга болот. Сүйлөшүп, мага бир талак бер, мен турмушка чыгышым керек, бактылуу болушум керек, мени кой бер, мага бир талак айт деш керек. Анан күйөөңүз айтат, бир талак дейт, ошо болду, жетиштүү, мен сени менен ажырашам дейт, же болбосо ажыраштым дейт, же болбосо жолуң ачык дейт. Ошондой сөздөрдү угушуңуздар керек да, кулак менен. Ошондой кылгыла, анан кайрылгыла бизге. Анан жолдошуңуз менен жүрүп, таарынышып кетип, анан бизге кайрылбаңыздар. Жолдошуңуздардан бир жолку талак алып, жол жобосун билбесеңиз дагы молдолордон сурап, эметиңиз да, ошондон түшүнүк алыңыз да. Болбосо бул кыйын болот акыреттечи. Бактылуу боло албайсыз. Башка жака барып нике байласаңыз, аны алдап койсоңуз деле бул дүйнөдө турмушка чыга бересиз, бирок Кудайдын астына барганда акыретте эч бир амалга жакшы бир амал ала албай калышыңыз мүмкүн да. Анткени эмне, жанагы жашооңуз бүт арам болуп калат да. Бүт арам болуп калат.
ошондон сактаныш үчүн ошол күйөөңүздү жаман көрсөңүз деле барып талак алгыла. Мырзалар, силер дагы эгерде жашабай турган болсоңор, талакты бир жолку талакты бергиле. Ал эч нерсе болбойт, бир талак менен. Кайра жарашсаңар болот 3 айдын ичинде. Же болбосо ошо менен деле 3 ай 10 күндөн кийин кайра ошол айым, ошол сиздин келинчегиңиз турмушка чыгып кете алат. Ошондой туугандар. Анан жолдошуңар бар туруп, же болбосо 10 жыл өтүп кетсе деле, алда никеңиз тура берет да. Ал экинчи аял болуп кала бересиз. Жолдошуңуз башка аял алып алса деле, ал эме кылбайт да. Нике ал жерден ажырабайт. Өзүнө сөз айтылыш керек, бир талак деген. Же болбосо жолдошуңуз бул дүйнөдөн өтүп кетиш керек болот да. Каза болуп калса, анда дароо автоматтык түрдө талак түшөт да. Ошон үчүн туугандар эскертип коеюн дедим. Сиздерди терең урматтоо менен Максат Бейшеев. Ассаламу алейкум.